Саламатсыздарбы? Куш кабар каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто мен кыргызстандык экениме сыймыктанам деген кароо сынактын катышуучусу, жеңүүчүсү, аткаруучу, комузчу Асель Батырбекова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, буйруса. Алгач эле өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен аты жөнүм Батырбек кызы Асель. Учурда Көркөм маданият жана билим берүү факультетинин студенти болом. Тактап айтканда Кыргыз мамлекеттик университети Ишеналы Арабаев аттуу университеттин 3-курсунун студенти болом. Өзүм Жалал Абаддын Кулуну Аксы деген райондон болом. Ошол. Анан мектеп учуруна кайрылсак, мектепте кызыктуу окуялар болду беле, сабактан качып, ошол боюнча да айта кетсеңиз. Негизи мектепте жүргөндө үй бүлөмдө аябай строгий болчу, анан сабакка такай барчумун. Ооруп калсам дагы мындай дары ичирип, айыл кезинде ушундай го, дары ичирип кой балам сабактан калба деп анан жөнөчү. Бирок акыркы ушул бүтүрүүчү мезгилдеби айтор так эсимде жок. 10-класстарда бир ирет ушул орус тили сабагынан качкам. Жакшы эсимде калыптыр. 2-этаждан сумкамды ыргытып анан качкам. Орус тили мугалимим көрсө тарыбаңыз, бирок ошондой учур болгон. Негизи мындай бирөөлөрдөн жуккангабы, мындай жугушат го, өзүнүн классташың качатса, бүгүн мен көрөйүнчү деп бир ирет ошондо качкан экем. Ошол кез эсимде дагы эле кетпейт да. Анан студент болгондо ачка калган күндөрүңүз болду беле? Студенттик күндөрдө азыр дагы студентмин негизи. Бул нерсе баардыгы эле студенттин башынан өтсө керек. Эң жаңы келгенде ушу шаарды билбей калганымда көчөдө калып калганым эсимде. Маршруткам мындай туура эмес түшүп алгам, туура эмес багытка түшүп алгам. Адашып кетип, ошондо ачка калып, үйүмдү таппай, анан бир такси байке ушул жеткирип койгон. Ошол байкеге рахмат айтам, көрүп калсачы. Аябай ыраазымын. Андан кийин эми андай боло элек. Анан 2019-жылы мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу кароо сынакка катышкан экенсиз. Ошого кантип катышып калдыңыз эле? Анан кантип жеңүүчү болуп калдыңыз? Негизи ал конкурска 10-класста катышып көрсөмбү деп ойлонуп көрдүм. Буга чейин ошо Жеңишбек Бекболотов атындагы биздин айылда, Кербен шаарында тактап айтканда, балдар чыгармачылык уюмунун атынан ошол долбоор келип калды. Анан райондук деңгээл болду. Андан кийин Жалал Абадка келдик. Кокусунан 1-орун болуп калды. Негизи андай деле болбойт деп ойлогом. Республикага келгенде 10-класста ушул 4-орун болуп калды. Себеби андай деле даярданган эмесмин. Кийинки жылы комуз тактап айтканда Гү багытына бардым. Кудай буйруп ийгиликке жетиштик. Ошондон кийин өзүмдүн жолумду таптым окшойт деген ойго келдим дагы. Аспабызды тандап алдым десем болот. Анан азыркы көпчүлүк эле жаштар, мындай ырдагандар деле комузду тандашпайт да. Сиз эмне үчүн тандап алдыңыз? Анан канча жылдан бери чертесиз? Мен комузду 3-4-классыман баштап чертем. 4-классыман баштап чертеткем. Билбейм, башка аспаптар дагы жагат, мисалы үчүн гитара сыяктуучу. Негизи терчүү, мындай чертилчү аспаптар аябай жагат. Бирок эми комуздай болот го адамдын вкусу. Мүмкүн менин вкусум ушул комузга жакындыр. Мен жүрөгүмдөгү бүт кайгы, моң, жыргалчылыкты ушул досум менен баарын кеңешип, чечишип, айтор ушуга эле баарын айтам. Себеби үнсөзсүз мени түшүнөт, үнсөзсүз мени көтөрөт, үнсөзсүз мени бийикке жеткире турчу ушул аспап деп ойлойм. Ошон үчүн ушул жолду тандап алдым. Канча аспапта кол ойното аласыз? Гитара, комуз, чоор, флейта ойнойм. Анан эле бактылуулук деген сөздү кандай түшүнөсүз? Бактылуулук деген бул биздин кандай айтсам, бул биздин жашоо белек.
ата энебиздин амандыгы, бир тууганыбыздын амандыгы, деги эле өзүбүздүн амандыгыбыз, өзүбүздүн ден соолугубуздун бардыгы барында кадырла, жогунда издебе деген сөздү мындай бактылуулук деп мындай эсептесең болот да. Себеби барында бактылуулугуңду сезе албасаң, жогунда эч качан жакшы нерсени туя албайсың деп ойлойм. Анан эле өзүңүздүн жакшы жана жаман сапаттарыңызды беш сөз менен айта кетсеңиз. Негизи жакшы сапаттарымдын ичинен бул жакшы сапатка киреби деп ойлойм, бирок мүмкүн жакшы сапатка киреттир. Бирөө үчүн күйүнө берем эле. Мисалы үчүн өзүм үчүн эмес болсо дагы, өзүм үчүн анчалык күйүнбөйм деп ойлойм да. Бирөө үчүн бул мындай болуп калды, кой ушуга жардам берейин деп. Мүмкүн болушунча өзүмдө жок болуп калса, мисалы үчүн акча, азыр глобалдуу тема. Акчасы жок болуп калса, кой ушуга берип коеюнчу, мейли эми үйүм жакын го деп. Ушундай да. Бирөөгө күйүнгөнүм ушу менин жакшы сапаттарым и жаман сапатыма да кирет. Ал эми жаман сапаттарымдын эң биринчиси бул кичине жоопкерчиликсизмин. Себеби мындай кээде мындай унутуп коем көпчүлүк нерселердичи. Ошондуктан мен көп ушул нерседен артка тартылам деп ойлойм. Анан окуучумун. Ошо жаман сапаттарым ушул экен, калган баары мүмкүн мени тааныгандар билеттир, эми жаман сапаттарымды ушулар деп эсептейм. Анан эле чыгармачылык чөйрөсүнөн кимди жакшы көрүп, ушулардай болсом экен деп кыялданасыз? Чыгармачылык дүйнөдөн эң биринчи мен устатымды айтып кетсем болот, Азиз агайды. Себеби анын эмгектенгенин көрөм. Эми анын шакирти болсоң, эмгектенгенин байкайсың да. Ушунчалык окуучуларга бир нерсе билип алсын, бир нерсе үйрөнүп алсын деген ойдо көп шакирттерге мындай өзүнүн жакшы насааттарын үйрөтөт. Агайга рахмат. Андан тышкары эң баалаганым Айпери Кулбаеваны аябай баалайм. Ошонун аткаруусундагы ырларды аябай мындай сүйүп угам, анан ырдайм. Анан эле бизди көрүп жаткан көрөрмандарга да кызык болсо керек, бул кыздын жакшы көргөн инсаны барбы? Сүйүү жаатында азыр жардымын. Азырынча оюм жок. Мүмкүн кийин болуп калаттыр. Буга чейин болгон, бирок азырынча болбой турушун каалайм. Себеби мындай окуу жактан ошонун артынан кээде аксап калган күндөрүм да болгон. Ошондуктан азырынча ал нерсени мындай болушун каалабайм да. Эми кача каалайсың, бирок азырынча эмес да, кийинчерээк деп ойлойм. Негизи эле достукка ишенесизби? Анан бала досторуңуз барбы? Ооба. Аябай ишенем. Бала досторум бар. Жалгыз бир группалашым бар, Аксылык Чыңгыз деген, Чыңгыз деген. Аябай жакшы бала, чындыгында досум деп ошону эсептейм. Мен үчүн күйүнгөн, мисалы үчүн мен да ошого күйүнөм да. Эми жакшы көрүү деле эмес, ал эми ортобузда жакшы көрүү деле жок, бирок бири-бирибизди ушунчалык поддержка берген. Ал эми жакын досторумдун арасынан эң жакыны жалгыз ушул группалашым бар, Аида деген. Ошону эсептейм, мен ал дагы группалашым. Мектеп учурунда классташтардын арасынан мүмкүн андай дос мага буйрубай калдыбы, кандай айтсам, же мындай ушул убакка чейин дос деп эч кимди эметкен эмескен, бирок ушул Аида менен Чыңгызды аябай баалайм. Негизи мындай сатып кеткен учурлар болду беле, мындай достуктачы? Болгон, эми көз чумасың да, айла жок. Болгон. Мүмкүн өзү билбейттир, мүмкүн өзү билеттир. Эми ал Кудайга коесуң дейчи. Сатып кеткен учурлар ар бир эле адамдын жашоосунда кездешет. Ошондуктан адам ошолорду көрүп, ошолорду билип, анан адам болобуз, чыңалабыз, инсан болобуз деп. Азыркы учурда окууңузда, негизи эле чыгармачылыгыңызда эмне жаңылык болуп жатат? Чыгармачылыкта окуумда азыр учурда практикадамын, 58-мектепте. Жакында YouTube каналдардан ырларды жүктөй баштайм, буюрса. Мени тааныбагандарга дагы айтып коеюн, ырымы уккуңар келсе. Учурда кийин жакынкы арада
ырларымды жүктөй баштайм. Эми киришип келе жатам. Мен аябай деле ушул убакка чейин киришкен эмесмин, себеби жакшылап профессионалдуу түрдө өзүмдүн кесибимди аныктап, тактап, ошого толук жооп бере турган профессионал адам болгондон кийин анан ошол өзүңдүн багытыңа барасың деп ойлогонум үчүн эми баштап жатам. Көбүнчө кандай ырларга басым жасайсыз? Көбүнчө Кайгылуубу же муңдуубу? Кайгылуу ырларга көбүнчө басым жасайм, себеби эми ырдап коесуң, макул шайыр шартман ырларды ушундай болсо экен ырдап коесуң, бирок ичиңде бар го, ичиңдеги нерсе ушул муңдуу ырларга көбүнчө тартат. Балким мен жетпей калдым деп да айта албайм, бирок эмнегедир ошол ырлар мындай мага арналгандай болуп эле ушундай болот да. Эгерде бирок ыр жакпаса, муңдуу болобу, кайгылуу болобу, ыр жакпаса ырдагым келбейт. Жаккан ыр болсо, ал кандай болбосун ырдоого аракет кылам. Анда эмесе сиздер үчүн Атайбек Бөдөшов агабыздын «Эңсө» деген жакшы бир чыгармасын аткарып берейин. Сакындап кеткен элестер, түшпөсөң эске киместер, түшүрөт жүрсөм аралап, кызгалдак терген белестер, жалында өткөн мезгилди жашалам көзгө эместер. Бүлдүргөн терсек сыдырып, сыйлаган жүзүң кыдырып, эркелеп тостуң ошондо, тентек сыдырым, сыдырым болбой эмне деп, ичимден тынгам сызылып. Балтырган терсек караган, балтырым чип канаган, карабай ага кечкенсиң, соктантып сууга жалаган, суу болуп калбай эмне деп, ойлорго чөккөм аламан, эзелки ойлор аламан, булуттай эрип тараган, жаштыктын жашы элеси эмгече кетпей санадан, азырда жүрөк сырп этет, кызгалдак көрсөм таладан, кызгалдак көрсөм таладан. Бүгүн бизге келип, өзүңүздүн ырларыңызды ырдап бергениңизге рахмат. Биздин көрөрмандарга өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айта кетсеңиз. Эң биринчи кыргыз элине аманчылык болсун, тынчтык болсун, коронавирус жогобосун. Элибизде жалаланган тынчтык, молчулук, токчулук, жакшы күндөр жолугуп атабыз өзү Норустун алдында. Ошол жыл менен ийгилик, ынсап, ыйман жылы келсин. Сиздерге кааларым албан ийгилик, дагы бир жолу Норус майрамыңыздар менен. Бүгүн бизде конокто ырчы, аткаруучу, мен кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу кароо сынактын жеңүүчүсү Асель Батырбекова конокто болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз, кийинки эфирлерде көрүшкөнчө.